Мына ушинтип жаңы беттешүүгө да жетип келдик. Бул беттешүү ошол замандын эң залым падышаларынын бири менен Ибрахимдин ортосундагы карама каршылык болчу. Ким эле ал падыша? Ал фараон. Фараон кандай болгонун билесиңерби? Аны адамдар Кудай, ал күндүн Кудайы Рааттын баласы деп ойлошчу. Ал болсо арамдан болгон ырахат жыргалчылыктарды эч таштагыс келбеген, тетрисинче кылып жаткан арам ишин өжөрлүк менен уланта берген адам болчу. Ага насаат айтып, эскерткен эч ким жок беле? Кулдар өз Кудайын кантип эскертмегеле? Алар аны Кудай деп ойлошсо. Эми анын өз жеринде кандай чектен чыкканын жана ал жерде бузукулукту кандай көбөйткөнүн көргүлө. Эй, пайгамбарлар, шаарга келген ар бир аялды мага алып келгиле дебедим беле? Айттым беле? Силерге эмне болгон? Менин рахатыма иштебей жатасыңар. Биз болуу үчүн бардык күчүбүздү жумшап жатабыз, улуу падышам. Чыгышта да, батышта да сенин алдыңа келбеген эч бир аял калган жок. Окуя мындай болгон. Дамасктын падышасы кыянаттык кылып айткан сөзүн, берген убадасын аткарбай фараонго Ибрахим Дамаскты жана андагы кудайларды талкалады деп кабар жеткирип коет. Бирок фараон ага ишенбейт. Анан ал фараон ага ишенбээрине жана анын өзүн жакын арада өлтүрөөрүнө көзү жеткенде качып жөнөйт. Каяка качат? Кош кел бир тууганым, тобо кылып, момун болуп бизге кош кел. Мен фараондон качып келдим. Силердин Раббиңер, аламдардын Раббисине ыйман келтирдим. Эми силер мени менен эмне кыласыңар? Ибрахим Аллахтын пайгамбары. Ал сага Аллах кечиримдүү жана мээримдүү экенин үйрөтөт. Жана тоо эшиктери ачык. Раббиңе истигфар айтып, кечирим сурагын. Улуу Аллахтан кечирим сураймын. Жана Аллахтан башка Кудай жок. Жана Ибрахим анын пайгамбары деп күбөлүк беремин. Эми ушул убакыттан баштап жыргалчылыкта да, кыйынчылыкта да мен силер менен бирге боломун. Азыртан баштап Аллахтын жердеги аскерлеринин бири боломун. Мен эми ааламдардын Раббиси Аллахка баш ийген, аны жалгыздаган жана ага ибадат көйпенде болом.
Subhanallah. Аллах Таала ару. Биз жакшы көргөн адамга хидаят бере албайбыз. Бирок Аллахка каалаган адамын туура жолго баштайт. Subhanallah. Кечеле фараон жана анын кудайлары тарапта бизге каршы согушуп, эрдик көрсөтүп жаткан адам ушул беле? О, кулдарым. О, фараон. О, Рааттын баласы. Бардык нерсенин жаратуучусу жана Раббиси. О, бүткүл жердин жана андагы бардык нерсенин, жылдыздардын падышасы. Дамаскты алып, эми бул жака менин жериме жолго чыккан ким ал? Менин бутумдун астында, фараондун бутунун астында күнү бүтө турган адамдар ким? Жана мени менен беттеше турган башчысы ким экен алардын? Кожоюн, баскындар Мисирдин чыгышына келип калышыптыр. Ибрахим ийирдин үйүнө кирип, аны бут кудайлардан, айкелдерден жана бузуку ишенимдерден, акыйдадан тазалады. Ибрахим фараондон да, андан күчтүүсүнөн да коркпогон, ушундай эр жүрөк болчу. Акыйкат дагы ушундай. Күнү келип акыйкаттын эрежелери келгенде, акыйкатсыздык жана жалганчылык кулайт. Эми бул нерсе фараонго да келди. Эй, силерге эмне болгон? Силерге эмне болгон? Кантип адамдардын Аллахка капыр болгонун жакшы көрбөйсүңөр? Силер жалкоо болуп калыпсыңар. Биз бүт ааламды бузушубуз керек. Элдер отко, жылдыздарга, же болбосо күнгө, же айга сыйынышы керек. Бирок эч качан Аллахка сыйынбашы керек. Адамдар отуруп, Ибрахимдин тамагын жеп жатышкан. Анан Ибрахимден бул тамакты ким берет деп сурашты. Рызкы берүүчү ким о Ибрахим? Ибрахим болсо Аллах, ал жаратуучу, рызкы берүүчү жана өзү каалагандай абалда жаратуучу. Кантип силер ал берген тамакты жеп атып, анын атын эскербейсиңер, же тамак жеп бүткөндөн кийин ага мактоо айтпайсыңар. Биз өмүр бою буттарга, жылдыздарга сыйынып келгенбиз. Алар бизди улуу кудайлар менен байланыштырып турат. Эми сен биз менен өзүңдүн кудайыңды байланыштыр, о Ибрахим. Ибрахим: мен Аллахтын элчисимин. Силерге окшош эле адаммын. Роббиңердин буйругун гана жеткирип турам. Пенде менен Роббинин ортосунда ортомчу жок. Аллахтын өзүнө түз ибадат кылып сурануу керек деп жооп берди. Ибрахим менен жүргөн Бабылдык аялды алып барышыбыз керек. Антпесе фараон биздин этибизди тытып, өзүнүн арстандарына салып берет. Эми алга, ылдам болгула. Жүрөгүңөрдөн мээримди чыгарып салгыла. Кеттик, алга.
وخرجت سارة مع إبراهيم Sara менен Ибрахим чатырдан чыгып кетишти. Жүрөктөрдү коркунуч каптады. Ал эми фараондун аскерлери Сараны бардык жерден издеп жатышты. Эми фараон Сараны туткун кылып, сарайына алып кетип калса эмне болот? Фараондун желдеттери Ибрахимдин чатырына чабуул жасап, Сараны тартып алышты да, аны батыраак фараондун сарайына жеткирүүгө шашышты. Аны алып кетишти. Бирок алар Сара менен боло турган жаңы мужиза кереметти өздөрү даярдап жатышканын билишпейт болчу. Бул Аллахтын момундарды сактоочу белгилеринин бири болчу. Жана Аллах эң жакшы сактоочу, жана ал мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү. Жүр биз менен. Мисирдин кудайы фараондун кыялы орундалды. Сара Мисирдин фараонунун сарайына кирди. Ал бул чоң сарайда чектен чыккан заалымдын колунда. Аны эмне күтөөрүн билбейт болчу. Сара намаз окуп, Аллахтан аны менен бирге болуусун, тынчтык сурап жатты. Намаз окуп, фараондун сактоону дуа кылып сурап жатты. Сара өзүнө, жолдошу Ибрахим Аллахтын халилине сабыр тилеп жатты. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين يلي خليلك ربنا من زيك يلي ضيوفك من السما نزلت لك